Украинанын президенти Владимир Зеленский Америка тараптын согушту токтотуу боюнча планын алганын жана согуш татыктуу токтошу үчүн анын пункттары боюнча иштөөгө даяр экенин билдирди. Ал кандай болгон план жана чын эле Украинадагы согушту токтото алабы? Трамптын Украинада тынчтык орнотуу планына ылайык Украинада НАТО аскерлери жайгаштырылбайт. Өзөктүк куралы жок мамлекетке айланат. Украина Донецк облусунан өз аскерлерин чыгарат. 100 күндүн ичинде шайлоо өткөрөт деп жазылган. Деги эле аталган сунушка карата Украинада кандай реакция жасалышы мүмкүн? Бул тууралуу серепчи Мирбек Маматкасым мындай дейт. Кечеден бери дүйнөлүк маалымат каражаттары Орус-Украин согушун токтотуу боюнча Американын өкүлү Стив Уитков даярдаган келишим долбоорун талкуулап жатат. Ал долбоорду мына ушуну менен согуш бүтөт, ушуга Украинадагы, Россиядагы макул болуп, Зеленский буга кол койгону калды деген таризде аны көрсөтүп атышат. Бирок бул пикир чындыкка жакын эмес. Аны мен ачык эле айтайын. Анткени ал келишимдин долбоору аны даярдоодо эч качан Украина катышкан эмес. Аны Россия даярдаган, андан кийин аны америкалык специалисттер алар өздөрүнүн алымча кошумчасын кошушкан дагы, ошону анан мына деп даяр деп көрсөтүп коюшкан. Анын пункттары бүт жарыяланды, маалымат каражаттарына чыкты. Ал жерде такыр Украинанын кызыкчылыктары корголгон эмес. Зеленский кече-кечинде ал келишимдин долбоору боюнча өзүнүн пикирин аябай жумшак билдирди. Эми билесиңер баарыңар, Трамп ушундай адам, аны мактап гана туруу керек, анын көңүлүн көтөрүп туруу керек, аны капа кылбаш керек. Ошондо гана аны менен иштешүүгө болот. Аны Зеленский эң сонун билет. Аны менен бир канча жолу жолугушкан, ошон үчүн ал эрежелерди, мындай жазылбаган эрежелерди аябай жакшы сактайт. Ошондуктан жок, буга биз кол койбойбуз деп кесе айткан жок. Ал эмне деди? Биз муну изилдеп атабыз. Биз буга өзүбүздүн алымча кошумчаларыбызды сунуштайбыз, анан кийин ошону аягына чыгарып, балким ошодон кийин буну талкуулайбыз деди. Кол коебуз деген сөздү эч жерде айткан жок. Эмне үчүн Зеленский бул келишимге ошол шартта кол койбойт экенин айтайын. Украинада башка көп өлкөлөргө салыштырмалуу буларда калк мындай бир бирдиктүү бир улут болуп калыптанып калган эчак эле. Украина эли ошондой өзгөчө күчтүү эл болгон үчүн булар ушул согушта туруштук берип, мына 4 жылдан бери согушуп келатат. Эгерде Зеленский ошол шарттарды макул деп кабыл алып кол коюп салса, аны ошол күнү эл бийликтен айдап түшүрөт. Мына ушуну туура түшүнүшүбүз керек. Жана согушту дальше улантып, Россиянын агрессиясына каршы турамын деген адамды бийликке алып келип коюшат. Мисалы 2014-жылдагы ошол биринчи агрессия башталган кезде Крымды Россия аскерлери алып коюп, андан кийин Донбасста жаңжалдар башталган кезде Украина эли бирге калып, ынтымакка келип, ошол каршы туруп берем деген адамды Петр Порошенкону президент кылып шайлап коюшкан. Ошондо ал берген убадаларын аткарып, чындап эле ошол Украина армиясын башкарып, жетектеп, элдин алдына туруп, ошол Россия армиясы алып койгон, жанагы ополченцы деп коет, ошолор алып койгон жерлердин кыйласын кайра кайтарып алгандагы согушту бир линияга алып келип, ошол жерде токтотууга жетише алган. Ошол сыяктуу эле азыр дагы Зеленский элдин мүдөөсүнөн эч жака чыга албайт, эл каалаганды гана аткарат. Зеленский 2022-жылкы мына чоң масштабтагы согуш башталган кезде каршы туруп, мен согушам дегендин дагы бирден бир себеби ошол. Ал элдин каалоосунан сыртка чыга албайт. Ал согуша алса, согушту башкарып, армияны башкарып жетектей алса гана ал Украинанын президенти болот. Антпесе аны айдап түшүрүшөт, башка бирөөнү шайлап алышат. Азыр эми бул келишимди карап, өздөрүнүн сунуштарын киргизип, андан кийин аны аягына чыгарышы ыктымал. Бирок ал жакын күндөрдө болот деп санабайм.